Гамбургер жегибиз келгенде атам өзүнүн исламский университетте бир окуучусу Сириядан окуп келген экен. Ошол окуучусун чакырып, арабтардын шаурма же гамбургер жасаганын билесиңби деп сураса, ооба устаз билем. Бир күн келип, үйгө келип жасап бербейсиңби балдарыма деп анан үйгө келип гамбургер жасап берди, шаурма жасап берди. Анын баардыгын апам карап турду дагы. Оңой эле турбайбы? Эт, картошка фри, бадыраң, помидор, салаттын листьян аралаштырып коюрса эле гамбургер болуп калат турбайбы деп апам өзү жасап баштады да гамбургерди. Кийин шаурманы өзү жасап баштады. Кийин торт жегибиз келгенде аябай кыйналчук. Адал тапканданчы, ал учурда почти жок эле да. Тортто дагы может быть. Ооба, маргарин кошулат эле да, кремине. Айтып атпаймынбы? Маргаринин состав свиной жир кошулат эле. Бир нерсе деген свиной жир кошулат эле. Любой немегечи. Любой маргаринде. Ооба. Азыр го эми альхамдулилля адал индустриясы чыгып калды. Азыр эми бул адал, бул арам, бул күмөндүү, муну жесе болот, муну жесе болбойт, бул зыян, бул пайдалуу деп өтө өнүгүп кетти да. Ал учурда мындай нерсе таптакыр жок эле да.